Ошмунун тарых жана юридика институтунда юридикалык клиника кайра иштеп баштады. Эми бул жерде студенттер теориялык билимин практика жүзүндө ишке ашыра алат. Мисалы, клиникага кайрылган жарандардын маселесин тажрыйбалуу адвокаттар кантип чечип жатканын процесске чогуу катышып үйрөнүшөт. Бүгүн борбордун ачылышы болуп, ага институттун окутуучулары, студенттер жана Кыргызстандын юридикалык клиникалар ассоциациясынын президенти катышты. Анан бүгүн ошол жакшы кабар угуп, Ош мамлекеттик университетинде юридикалык факультетинде ошол юридикалык клиника ачылып атат деп кабар угуп, куттуктоо үчүн көрөлү деп келип отурабыз. Мындан ары ушул юридикалык клиника менен кызматташууга биз даярбыз. Колдон келишинче биздеги методологиялар боюнча, китептер боюнча пособие болобу жана башка жанагы биздин жылда өтүүчү көптөгөн иш-чараларыбыз бар. Ошолорго мындан ары юридикалык клиниканы жигердүү татканга биз аракет жасайбыз. Иш-чарада студенттер юридикалык клиника боюнча сахналык көрүнүштөрдү, презентация, видео роликтерди көрсөтүштү. Юридика клиниканын негизги максаты студенттер ошол окуу процессинде алган билимдерин практика жүзүндө ашыра алат. Мисал айтып кетсек, биз болсо ошол юридика клиниканын алкагында аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга же болбосо жашууга мындай биздин аксакалдарга юридикалык бекер жардам бере алабыз. Главная цель сегодняшнего мероприятия – это иш-чаранын башкы максаты келечекте юридикалык клиниканын ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгын, эффективдүүлүгүн көрсөтүү. Себеби борбордо студенттер бир гана практика эмес, теорияны да чогуу алып кетишет. Алдыда болочок адвокат юристтердин кесипке болгон ишеними күчү жогорулайт. Юридикалык клиникага студенттер тесттен өтүп тандалып алынат. Сынакка 2-3 курста окугандар катыша алат. Клиника студенттердин билимин чыңдап, тажрыйбасын артыруу максатында 1998 жылдары түзүлгөн. Эми институттун юридикалык клиникалар ассоциациясы менен кызматташканы турат. Башка бир жаңы этапка, бир жаңы бир стадияга чыгарышыбыз керек да.